Саламатсыздарбы? Бүгүнкү видео сабакта биз аэробдук кардио көнүгүүлөр жөнүндө сөз кылабыз. Аларды сиздер бир жумада 150 мүнөт эң жок дегенде, ал күн сайын 20-25 мүнөттөн же 5 күн 30 мүнөттөн аткарууңар зарыл. Кардио көнүгүүлөргө эгерде сиз үйдөн чыгуу сиз үчүн кандайдыр бир кыйынчылык жаратса, анда бир орунда басуу сыяктуу көнүгүүлөр кирет. Эгерде эшикке чыга турган болсоңор, анда активдүү сейилдөө, чуркоо, велосипед тебүү же сууга сүзүү, же болбосо бакчаңарда чарбада иштөө кирет. Кардио көнүгүүлөрдү кандай темпте аткаруу керектигин биз сүйлөө ыкмасы аркылуу билсек болот. Сиз көнүгүү жасап жаткан кезде басып баратып же чуркап баратып, бир-эки сөздү кошуп айтыла турган болсоңор, дем кыстыгууңуз өтө күчтүү болбосо, бул темп нормалдуу. Эгерде өтө дем кыстыгыңыз күчтүү болуп, бир да сөз айта албай турган болсоңуздар, анда интенсивдүүлүктү бир аз азайтышыңар керек. Бир аз эс алып, жайыраак басып, же болбосо жанагы эс алышыңар керек токтоп. Эгерде сиздер басып баратканыңарда, жана көнүгүү кылып жаткан кезиңерде сүйлөм кошуп сүйлөй турган болсоңор, эч кандай дем кыстыгуу сезбесеңер, анда активдүүлүктү кошушуңар керек. Биринчи бейтаптын 70-80% өпкөсү жабыркаган, жөн отурганда эле дем алуусу начар. Бул бейтаптын дем алуусу жакшы, бирок активдүү кыймылдан кийин демигип баштайт. Оору өпкөсүнүн 75%-ын жабыркаткан. Бул айымдын 15% өпкөсү жабыркап, кыймылда, мисалга үй жыйноодо деми кысылат. Төртүнчү бейтап бир аз кыймылдаса эле дем жетпей баштайт. Вирус 70% өпкөсүн жалмаган. Азыр кийинки аэробдук кардио машыгуу көнүгүүлөрү ар бирөө 1 мүнөттөн аткарылат. Тынымсыз биринен артынан бирин аткарабыз. Эгерде кимдин дем кыстыгуусу күчтүү же өтө күчтүү болсо, анда темпти жайлатып, же болбосо бир аз токтоп эс алса болот. Калгандар уланта берет. Ар ким өзүнүн алына жараша өз темпинде аткара берет. Биринчи көнүгүү бир орунда басуу, маршировка. Анда баштадык. Терең тынч дем алабыз. Өзүбүзгө ыңгайлуу. Кимде ким кыйналса, бир аз жайыраак аткарат. Кимге жеңил болсо, тизесин өйдөрөөк көтөрөт. Колду да кыймылдатабыз. Тезирээк, батыраак. Кийинки көнүгүү алдыга кадам таштап, колубузду өзүбүзгө тартабыз. Жок, коебуз бутту. Буттун согончогуна коебуз. Көпөңкей белегиңиз түзүлөт, бирок бутту алдыга коесуз. Жайыраак кылсаңыз болот. Аха. Сиз оозуңуз менен дем чыгарып, шашпай дем алып турсаңыз болот. Кийинки көнүгүү эки тарапка кыймыл, эки тарапка кадам таштап, колубузду капталга көтөрөбүз. Оңго, солго, оңго, солго. Уланта беребиз. Кадам кылып, ал жака кичине кыймылдаңыз.
Дагы 15 секундтан кийин кайра биринчи көнүгүүнү кылабыз. Бүттү. Кийинкиси кайра бир орундан баштайбыз. Чарчадыңызбы? Чарчасаңыз кичине жайыраак кылыңыз. Кимге жеңил болсо өйдөрөөк бутту көтөрөт. Кимге оорураак болсо анда майдараак кадам кылабыз, тизени өйдө көтөрбөйбүз. Дем алабыз. Экинчи көнүгүүнү баштайбыз. Бир эже чарчаган жоксузбу? Жакшы эле эске таштадык. Кимге жеңил болсо, батыраак кылса болот. Жана акыркысы кайра эки тарапка кыймыл. Aha. Бүттүк. Эгерде бул көнүгүүлөрдү сиз үйдө оңой эле аткарсаңыздар, анда демекчи силер эшикке чыкканга даярсыңар. Эшикке чыгып, сейилдеп басып, дем кыстыгыңыз дагы эле аз эле болсо, анда чуркоого даярсыңар. Ошондой эле скандинав басуусу, сууда сүзүү, велосипед тебүү деген сыяктуу активдүүлүктөрдү колдонсоңор болот.